Бейіштің қандай екен білесіз бе? Бүгін түбөлүктүү ырахатта, бейиште каарыбайсың чубакта, аялдар, эркектер 33 жаш куракта, бийлик жана байлык издеп жүгүрбөйсүң, эч кандай муктаждык бүтүрбөйсүң, бейиштин ичиндеги нерселерге чынында акыл менен түшүнбөйсүң, жаныңа бардыгы жагып турат, балдан болгон дарыялар агып турат, кичинекей жаш балдар кызмат кылып, жемиштерди оозуңа салып турат, нафсинин каалоосун толтурушат, бол деген нерсесин болдурушат, бейиштин элдери күлүп жайнап, көтөрүлгөн төшөктөрдө олтурушат, бийиктиги асмандай бактар болот, жемиштери төгүлгөн шактар болот, аябай тездик менен чуркай турган, нурдан болгон канатчан аттар болот. Жылдыздай жаркыраган табактар бар, ичинде миң түрлүү тамактар бар, кумура чыны жана кеселерде баш оорутуп мас кылбаган шараптар бар, жалбырактын сандары канча болсо, ошончо түрдүү үндөр чыгып турат, бейиштин элдери жалгыз гана тынчтык, тынчтык деген сөздү угуп турат, жүрөктөр токтобой согуп турат, денеге күч кубат толуп турат, жараткан Аллахым мээрим төгүп, эсепсиз жакшылыктар болуп турат, көз кумарын кандырган түрлөр болот, каухар жана алтындан үйлөр болот, ал үйдүн ичинде кара көздүү, эң таза чырайлуу үйлөр болот, адамдардын чогулган коому болот, периштенин сан жеткис тобу болот, бейиште Асия эне менен сүйүктүү пайгамбардын тою болот, миң жылдап жылбастан күтүп калат, нафси тоюп каалоосу бүтүп калат, Аллах Таала жамалын көргөзгөндө адамдар бейишти унутуп калат, нафсинин каалоосу кана турган, эсепсиз рахат ала турган, Аллах Таала бейиште орун кылды, бир гана мумундар бара турган, ислам дини каптасын жердин шаарын, сыйлайлы мусулман элдин барын, акыретте бактылуу болуу үчүн аткаралы диндеги улуу амалдарды, баарыбыз жаралган адамбыз да, бир күнү кайтыш болуп калабыз да, түбөлүктүү бейишке кирүү үчүн дин менетин өмүр бою кылганы даярбыз да. Күнөөкөрлөр үчүн даярдалган тузак кандай экенин билесизби? Капкара түтүндөр, ысык буулар, айланасы от жана кайнак суулар, тозокто түбөлүк болуп турат, кыйкырык, өкүрүк, ызы чуулар, оозунан от куюлуп тиши ушту, денеси таштай болуп абдан күчтүү, көздөрүнөн чагылган жалын чыгып, тозоктогу периштелер коркунучтуу, периштелер өз ишин аркалашат, Аллах Таала буйруганды талкалашат, күнөөкөрлөр тозокко түшөрүндө аттиңай утулуп кетсең деп жанталашат, бир гана кыйынчылык сезип калат, ысык жок денесин эзип салат, периштелер оттон болгон кайчы менен тилдерин, эриндерин кесип салат, мойнун сындырып буруп салат, тиштерин бир-бирден жулуп салат, мурдуна ысык шиш сайып туруп, кулагына коргошун куюп салат, ириң жана терилерди ичип калат, көздөрү кызарып шишип калат, кайнаган сууларды куйган кезде денеси куюлуп түшүп калат, чокторду оозуна салып турат, кандан болгон дарыялар агып турат, ажыдар, жыландар жана дагы өгүздөй чаяндар чагып турат, күнөөкөрлөр баштарын ийип калат, тозоктун кийимин кийип калат, токтобой ысык шамал болгон кезде капырлардын беттери күйүп калат, тикенектүү заккум деген дарак болот, тозоктун элине тамак болот, күнөөкөрлөр тамакты жеген соң курсактары жарылып чыгып калат, периштелер камчы менен айдап турат, дагы далай азаптар жайнап турат, тозоктун кичинекей азабы бар, чокко турсаң мээң кайнап турат, капырлар үмүтүзүп айнып калат, баштарын талкалап кайрып салат, периштелер колу бутун байлап туруп, төрт жака тартып туруп айрып салат, өзүнүн жакындарын көрө албайт, эс алууга убакыт бөлө албайт, тозоктун элдери кыйналганда өлөйүн десе дагы өлө албайт, капырлар дүйнөдө кутурушат, тозокко түбөлүк тутулушат, чаңчалык ыймандуу мусулмандар азапталып бүткөн соң кутулушат, макулуктар жанада замандарды, Аллах Таала жаратты ааламдарды, биздин максат ибадат кылуу керек, ошондуктан элчили пайгамбарды, көрбөйлүү жебейли арамдарды,
амалдарды.